Матраимов боюнча айтып коеюн. Матраимов камалат деп президент Садыр Нуркожоевич мурда эле айткан. Матраимов сөзсүз түрдө камалат. Матраимов азыркы убакытта чет мамлекетке чыгып кеткен эмес. Азыркы убакытта Матраимов кусуу убактысында, кусуп аткан убактысында. Мен буну так ишендирип айта алам. Матраимов миллиардтарды төлөйт. Матраимов бир күндө 7 миллион табып турган. Жанагы Кара суу бекетинде 28 миллиард сомду чыгарып кеткен. 400 миллион доллар акчаны Кара суу бекетинен чыгарып кеткен. Ошонун полный бүттүн кузат жана мамлекетке ошонун баарын төлөйт. Эми олигарх болуп калган, байманаттар менен жүрүп калган, бандит өзүн атаган, мен вормун деп жүргөн коммерсант Көлбаев камчы атылып өлтүрүлдү. Аны эч ким атып өлтүргөн жок. Ал өзү барган адамдарга, барган ошо эмелерге, топко, мамлекет тарабынан баргандарга айбат көргөзүп, аларга ок чыгарган ошо жерде. Ошонун себебинен атышуудан, эки жактын кагылышуудан Көлбаев өлгөнү карапайым калктын баарына белгилүү. Бирок Көлбаев бардык жерден доля алып, миллиардер болуп, миллиард деген доллар жыйнаганын баарыңар көрүп атасыңар. Менде дагы бир маалымат бар. Өзүнүн эле жакын адамдарынын үйүн Көлбаевдин баласынын атына жазылып калыптыр. Целый элестетип атсаңарбы? Ошонун эле нарагында бир канча квартира жазылып калган, ошонун нарагында домдор жазылып калган. Алардын полный бүттүгүн азыр ачыктабайм, бир аз убакыттан ачыктайм. Мына Көлбаев полностью бүттүгүн алып койгон. Элдер 30 жыл, 40 жылдан бери жашап аткан үйлөрүн ошол баласынын атына жазып туруп, жерлердин полный бүттүгүн мамлекеттин жерлерин алып койгон экен. Мен алардын баардыгын факты менен, далил менен, кагаз менен көргөзөм. Ар дайым айтсам, факты менен, далил менен айтып жүрөм. Жана дагы айтам. Мен Тилекмат Күренов жанагы карызга батып калып, айылынан чыгып Нарын областында жашап, андан кийин азыркы убакытта Кыргызстанга батпай, АКШга барып качып кеткен адам элдин баарын дүрбөтүп атат. Тилекмат Күренов өзү айткандай, элдер чыкпай атасыңар, элдер ойгонбой атасыңар дейт. Элдин ойгонгон азыркы убакытта убактысы жок. Эл сага окшоп миллиардерлерден, эл сага окшоп уурлардан акча алып жашап аткан жок. Карапайым калк эртеден кечке иштеп, экинчиден карапайым калк мамлекетибиз ушу өнүксүн, өссүн деп, мамлекетибизде кандай өзгөрүү болуп аткан полный бүттүн карапайым калк көрүп турат. Эми Тилекмат Күренов президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бир тууган байкеси Сабыр Жапаровду жана анын баласы Рустам Жапаровду жана Камчок Кыдыршаевичтин баласы Таймурасты мисал кылып кетти. Мынаки Матраимовду, Көлбаевди жана башка уурларды мына күрөшүп атабыз деп атат. Мейли аларды жок кылыппыр дейт. А бирок дейт, Сабыр Жапаровду, Рустам Жапаровду, Таймурасты мына империя куруп алды, мына моюнту урдуп атат дейт. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, логиканы байкайлы. Ушул убакытка чейин бажы бекетинен 35-40 миллиард сом түшүп турган болсо, азыркы убакытта мына быйыл 74 миллиард сом түштү. Мынаки 23-жылы 103 миллиард чөт деп азыркы убакытта отурат. 101 деке миллиард азыркы убакытта түштү да бир канча ай бар. Эми ушунча чуп аткан нерселердин полный бүттүгү, жылыштардын болуп аткан бүттүгү булардын баардыгы калппы? Ушунча миллиарддар чүрүп аткан адамдар ошондо коррупционерби? Матраимов коррупционер экен, карапайым калктын баардыгы эле билет. Ал өзү мен коррупционермин, мен ошо уурум деп мамлекетке акча төлөп берген. 2 миллиард сом. Туурабы же туура эмеспи? Эми Матраимов ар бир машинадан 1,5 миң доллардан алып турганы бул жашыруу эмес болчу да. Матраимовдун бүгүнкү убакытта жакын адамы Ош областында мына куратор болуп турган бажы дагы адам дагы кармалды. Мындай айтканда Матраимовдун империясы түзүлүп калганын айдан ачык көрүнүп турат. Көлбаевдин империясы түзүлүп калганын айдан ачык көрүнүп турат. 203 кызматкер азыркы убакытта жумуштан алынды. Алар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин иштегендер, алар министерстводо иштегендер, алар өкмөт үйүндө иштегендер, алар президенттин алдында иштегендер, алар жана башка таможня иштегендер, алар МВД иштеген адамдар. Мындай айтканда мамлекетти булар башкарып турган экен. Аларга ошол маалыматтардын баарын жеткирип, полный бүттүгү пландаган экени айдан ачык көрүнүп турат. Сен 203 кызматкер эмес, 3 эле сен ошо кызматкериң болсо, сен кандай погода жаратасың? А бирок бул эки адамдын 203 кызматкери болгон. Азыркы убакытта жогорку кеңеште бандиттер менен байланышы бар жанагы Шайлообек Атазов, Матраимовдун адамы, мисалы азыркы убакытта ошолор дагы чыгып атат. Жана башка толтура ушундайлар. Ошолордун полный бүттүгүн чистка кылыш керек. Мындай айтканда уурларды сен уурусуң, мамлекетти тонодуң, кузушуң керек, жоопкерчиликке тартылышың керек деп бүттүн кустура турган убакыт. Бардыгы мамлекетке кайтара турган убакыт, мамлекеттин байлыктарын бар мамлекетке ала турган убакыт келди.
мен айтып қояр элем Тилекмат Күреновқа. Тилекмат Күренов каратып туруп калп айтып атат. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бир тууганы жана анын баласы жана Ташиевдин баласы ушундай бир нерсе кылып аткан болсо, карапайым калкка давно калкып чыкмак. Калкып чыкмак. Мунун бүттүгү мындай айтканда ложный информация, жалган маалыматтар. Тилекмат Күренов только шпаргалка окуйт, жазып берген папланам ошону эметет. Ошол айтат, мына менен коркуп атат бийлик дейт. Сенен ит да коркпойт. Мен сага айтпадымбы? Мен эфирге чыктык, кыйын экенсиң. Факты менен далилдешел. Сенин калп айтып атканыңдын полный бүттүгүн мен төгүндөп берейин. Сен аферискениңди мен факты менен далилдеп берейин деп айттым. Сен мага чыкпайсың, чыга албайсың анткени. Сен анткени только жазып берген нерсени, диктовать эткен нерсени гана айтып жүргөн адамдардын бирисиң. Сенин жүрөгүңдө эч убакта чындык жок. Сенин атаң мамлекет тоноп, мамлекеттик кызматкерлер тоноп, ушул неме Ысык-Көл областында айыл өкмөт болуп иштеп турганында ашмалтайын чыгарып жүрген адам экенин жашырасыңбы? Коррупция экенин жашырасыңбы? Мамлекеттин жерлерин өзүнө өткөрүп алган жашырасыңбы? Ар кимди кредитке тыгып койгон жашырасыңбы? Ошондой шакал болгон, мындай айтканда. Шакалдын баласы сөзсүз түрдө шакал болот. Сен шакалдыгыңды кылып жүрөсүң. Сен никтосуң, мындай айтканда. Анан мага таможнидагылар эме информация берип атат, Ташиевдин жанында информация берип атат. Муногу, түшүндүңбү? Карап туруп калп айтпа. Сага эч ким информация бербейт, сага эч ким муктаж эмес. Мынакей азыркы убакта данный время мага канча деген миң деген адамдар, миң деген жарандар кайрылат. Карапайым калк. Ошолордун полный бүттүн баарынан сурагыла. Кандай мен жардам берип атканымды, кандай колуман келген нерсени жасап атканымды. Колуңан кокот тиген келбейт, кылып аткан адамды көрө албайсың. Анан урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, дагы бир нерсени баса белгилеп коеюн. Темиров Life деген музуклар бар. Ошол музукларды көрүп атасыңар. 753 миллион сомго мамлекетке самолет алып бер, антипер, минтипер деп атат. Эмне үчүн биз бизнес класстагы, заманбап класстагы эмне үчүн биз самолет албашыбыз керек? Президентибиз Садыр Нуркожоевич чет мамлекетке визиттер болуп аткандан кийин, мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн иштеп аткандан кийин каражат болсо алса, ал эч нерсе болбойт. Ал Садыр Жапаров самолет алган болсо, эртең анын чөнтөгүнө салып кетип калбайт. Ал мамлекетке калат. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевич бүгүн эле айтты. Мына ички аба каттамдарга 4 самолет алынды. Ар бирөө 6 миллион доллардан 24 миллион долларга. Атамбаев 16-жылы вертолетту жараксыз кылып чыгарып койгон вертолетту мына азыркы убакта президенттин вертолетту кылып туруп, чек-чейтип, жасап туруп, ремонт кылып туруп, мына ишке киргизип койду. Дагы бир вертолет бузук турган, ошол вертолеттан мына ишке киргизип, Беларуська мына жасап бергени айдан ачык белгилүү. Президентибиз Садыр Нуркожоевич 2 вертолетту чыгарды. Сен кече учагың эмес, вертолетуң эмес, сен ушу жамбашыңды бир кое турган бир нерсең жок эле го кече. Ошол Матраимовго окшогон, ошол могул тиги Атамбаевге окшогон коррупционерлердин баары мамлекетти тоноп салбады эле. Кумтөрдөн ошо алтын агып кетип атпады эле полный бүттү Канадага. Эмне үчүн ошондо чындыкты айтып чыккан жоксуң? Анткени сен ал убакытта уурулар менен ымалашып, уурулардын сен акурунан акча жеп күнүңдү көрүп аткан бир шакалдардын бири болчуң, Тилекмат Күренов. Мынаки, такалбай, факты менен, далил менен айтчы. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, силер бардыгын көрүп турасыңар, бардыгын билип турасыңар. Алатоонун ар жагында жаткан адамдар силердин өмүрүңөр үчүн, силердин өмүрүңөргө, силердин коопсуздугуңарга алар жооп бербейт. Силерди көчөгө айдактап туруп калп эле чыгарып коюшу мүмкүн. Бирок ок жеген ким, келтик жеген ким, жоопкерчиликке тартылган ким? Баягы эле карапайым калк. Анткени өзү жүргөн АКШда көчөгө чыгып митинг кылып койсунчу. Дегиспей туруп атып салат. Мына ушунчалык полный бүттүк нерсе болгон. Бардык ошол жерде мына эркиндик деп аткан АКШ ошону жасайт. Бул факты жана далил. Ал жакта эч ким чыкпайт. Диктатура деп ошол жакта айтып салат. Диктатура деп жана башка өлкөлөрдө айтып салат. Бул жерде каалаган калчап, жалган маалыматтарды таратып, Кыргызстанда болобу, дүйнөнүн булуң бурчунда болобу, фейк, бот, тролль шакалдарын полный бүттүк иштеп атат. Анткени азыркы бийлик элге ишенип, элдин деми менен, элдин колдоосу менен Матраимовго окшогон коррупционерлердин полный бүттүн жоопкерчиликке тартып атат. Матраимов азыркы убакытта айтпай эле койгон каякта экен. Азыркы убакытта кусуу ал эмесинде, мыйзам чегинде кузуп атат ал. Матраимов эч кандай качып кеткен жок.
Матраимовқа окшогон адамдардын полный бүттү кузуш керек. Дагы толтурасыз кузат. Көлбаевқа окшогон миллиардер болуп кеткен адамдардын полный бүттү жоопкерчиликке тартылыш керек, бандиттердин бардыгы. Анткени булар туура эмес жолго кетип, туура эмес иштерди жасап жүргөн бүттүк айдан ачык белгилүү. Ошо урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңардын ишиңерге ийгилик.